же болбосо кыблатукум нисаукум дегендей силердин кыблаңар аялдарыңар болуп калат дегендей, же балдарыбыздын мууну бош болуп аялдары кыбласы болуп калат дагы. Ошол аялдын айтканы менен, нормасы менен, чийини менен секи жүрө берет. Ошол чыгарган чечим сыртка чыгат, ал чыгарбаган чечим, каршы чыккан чечим сыртта да каршы чыгып кала берет. Аткарылбай кала берет. Ошондой мууну бош эркектер бүгүнкү күндө өтө эле көп. Эмне десе Ипмандын деген Брюстин тренери болгон го. Ошону мисал келтирип өткөн. Ал деле айтпадыбы, мен аялымдан коркпойм, бирок сыйлайм деген. Просто сыйлайм да деп орусчасын айтчу. Просто сыйлайм да деп. Эми сыйлаш керек, бирок ата-энеңиздин кадыр баркын тебелеп албашыңыз керек. Ошол эле учурда ата-энемдин кадырын аялымдын бала чакамдын алдында тебелетпейм деп үй бүлөңүздө талкалап албашыңыз керек. Эми кичинекей үй бүлөнү мындай нормалдаштырып алса болот. Ата шашпаңыз аларды. Аны мен үй бүлөмдү мелечи алады зыкытып ордосуна коем деп коюңуз. Келинчегиңизге бала чага дейт, булар карып алган, хоп деп кое бер, аны мен түшүндүрүп коем. Байкадыңбы? Башкача мамиле кылып калыптырбы деп ассистент келип нарактан чыгарып коюңуз. Ата жок деген апа жакшы сөз сүйлөп кое бергиле, болду. Анан 12 чим көрсөтүп кызмат кылат, анан бара-бара 32 чимде көрсөтүп калат. Өзү 32 чим жок, бирок ошо кыргыздар айтып аткан да. 32 чим көрсөтүп бүлүп жайнап кызмат кылып калат деп. Ошентип кыскасы өгүз өлбөсүн, арабасын басын деп мамиле жасаганды эмне кылышыбыз керек? Үйрөнүшүбүз керек. Бир үй бүлөнү эптей албаган, бир айылды, бир өлкөнү эптеп кызмат кыла турган, жарактуу болуп кызмат кыла турган балдарды күтпөй эле коюшубуз керек. Ошондуктан кээ бир энелер айтат турбайбы, каты күн айя, ушул менин балам жетекчиликке жарабайт эле, бул аялын деле эптей алчу маселе. Кантип башчы болот экен деген арман кылып өтүп кеткен энелер да болгон экен. Ошолордон болгондон Кудайыбыз сактасын.